Бул сабакта силер көптөгөн суроолоруңарга жооп аласыңар. Анткени бүгүнкү сабакта эки тамганы кантип кошуп жазганды үйрөтөмүн. Кыргыз тилинде биз тамгаларды мындай эле жазып кете беребиз. Мисалы үчүн апа же болбосо ата, мындай биринин аркасынан эле бири кете берет. Корей тилинде мындай болбойт. Бирок ушул сабакты түшүнө алсаңыз, сиз кантип корей тилинде мисалы үчүн бир ат келсе бир тамгасы ылдыйга түшөт, же болбосо а келсе таада эки тамга ылдыйына жазылат. Мына ушуларды үйрөтөмүн. Негизи бул оңой эле, ал үчүн сиз үндүү, үнсүз тамгаларды ажыратып алышыңыз керек. Дептерде мындай узунунан жалаң үндүү тамгаларды жазып алдым. Сиз дагы ушуну жазып алыңыз. Ал эми тикесинен коптуруп жалаң үнсүз тамгаларды жазып чыгыңыз. Үндүү тамгалар эки түргө бөлүнөт. Туруп турган тамгалар жана мындай жатып турган деп. Кыргызча которгондо ушундай болуп калат да. Мисалы үчүн мына палочка туруп жазылып турат, мондайынан туруп жазылып турат. 1, 2, 3, 4, анан эң акыркы и тамга бар. Ошол тамгалар туруп турган болуп аталат. Өзү эле көрүнүп турат. Ал эми монтип жатып мындайынан жатып жазылып турса, булар жатып турган тамгалар болот. Булар дагы 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ушундай 5 болот. Ушуларга жараша тамгалар астына үстүнө жазылып кете берет. Мисалы үчүн туруп турган тамгалар менен үнсүз тамгаларды чогуу жазып атканда кыргыз тилиндегидей эле жанына жазылат. Мисалы үчүн к алып келебиз, аны коебуз. К, я, к, о, к, ё деп ушундай жанына эле кете берет. Бул жерде мына тушуна эле жазып бересиз. Өйдөрөккө же ылдыйраакка кылып жазып отурбайсыз. Мына тушуна эле мынтип жазып кете бересиз. Мисалы үчүн жазып атканда үн чыгарып кошо окусаңыз сону болот. Ра, ря, ро, рё, анан кийин ма, мя, мо, мё, па, пё, са, ша, со, шо. Ушул жерде бир эрежени эскерте кетейин. Ың тамгасы үндүү тамгалардын алдында турганда окулбайт. Мына бул томолок тамга ың тамга окулбайт, жана эле жанында үндүүлөрдү коштоп жүрөт. Мен буларды охранник деп коемун. Мынтип жанында коргоп эле жүрө берет, бирок өздөрү окулбайт. Үндүү тамганын алдында турса, биринчи келсе да, мына бул жерде да биринчи келип атат, ё эле болуп окулат. А, я, о, ё болуп эле окулат. Ың окулбайт. Ң, я, ң, о болбойт. Ха, хя, хо, хё. Мына биз азыр туруп турган тамгалардын баардыгын жазып чыктык. Эми жатып турган тамгалар кандай жазылат? Жакшылап эстеп калыңыздар. Жатып турган тамгалар жазып атканда үнсүздөр үстүнө жазылат. Мисалы үчүн к, анан астына монтип үстүнө крышка сыяктуу жаап коесуз. Ушундай элестетип алсаңыз болот. К, ё, к, у, к, ю, к, ы. Бул жана туруп турган тамга. Ныга келдик. Ны, о, ны. Мына биз азыр чогуу сиздер менен окуйбуз. Чогуу окуп кеттик анда эмесе. Ты тамгасы. Ты, о, ты, ё, ты, у, ты. Бул жактагы тамгаларды деле ушундай жаза бересиз. Могул б тамгасы болсо, б тамгасы болсо, б, у, б, ю, б, у, б, ё, б, ы.
мына ушундай кылып сиз дагы дептерге тикесинен үнсүз тамгаларды, туурасынан үндүү тамгалар жазып алып туруп, бул жактан бир тамга алып келип, бул жактан бир тамга кошуп, бул жактан бир тамга алып келип, ушинтип кошуп жазып отурсаңыз эле сизге таблица пайда болуп калат. Анан кийин сиз ушуларды кошуп кайталап кыргызча биринчи класска барган сыяктуу эле мына П, А, П, Я, П, О, мисалы үчүн Ча, Ча, Чо, Чо, Чу, Чу, Чы, Чи ушинтип жазып баштаңыз. Кошумчалап айтып кеткен бир 4 тамга бар, каткалаң тамгалар деп коет. Биз буга чейин К-ны үйрөнгөнбүз. Ошол эле тамганын эки өзү К, Т, П, С, Ч. Ушинтип эле катуураак үндүү каттуу кылып кыргыз тилинде мисалы үчүн К анан К деп айтасыз го. Ошол сыяктуу эле К деп айта бересиз. Булардын деле жазганы тамганын үндүү тамганын жатып турганы же туруп турганына жараша жазып кете бересиз. Мисалы үчүн азыр көргөзөм. Астына эле коюп кете бересиз. К болсо мисалы үчүн И, же болбосо К болсо О, К болсо А. Мисалы үчүн Т болсо Тю болсо, Т болсо Ти деп кете берет, То деп кете берет. Мисалы үчүн Тё. Бүгүн чогуу тамгаларды жазганды үйрөндүк. Сиз дагы дептерге жазып баштаңыз. Баардыгын жазып бүткөндөн кийин Инстаграмга мага жеке катка жазып койсоңуз болот. Баарыңыздарга ийгилик.